кайнатам айтат. Bir областка барып калдык Алла жолуна дейт. Анан bir орто муун 50-гө сүйрөп калган киши. Биз менен намаз окуйт. Анан түндө дагы тахажжудка келип окуйт дейт. Анан көп ыйлап окуйт дейт. Анан карасак аябай жүзү нурлуу такып адам дейт. Анан ушул адам ыраазы болуп, анан акыры атабыз ошо Дават Амирсап болуп четке чакырып, сүйлөшүп отурсак, сырын сурап, мен ыйлаган көз жашымдын bir жакшылыгы бар дептир да. Мунун bir сыры бар, мен сизге айтайын, сиз жакшы инсан экенсиз дептир. Мен 40ка келгенге чейин аракты токтотпой ичтим, жатып ал ичтим, көчөгө жатып калдым, башка болдум, туугандарыма да батпай калдым дейт. Бирок бир гана мага түтөгөн ошо келинчегим болду дейт. Кайсыл бир эркек жашоосунда ыймандуу туруп берген келинчек алса, ал эң чоң байлыктуу болгон болот экен. Ал көңүлү тынч, бүт ишти кылат экен да. Ишенген келинчек болсочу артыңда. Кудай сактасын, сен түрмөгө түшүп каласыңбы, түрмөдөн чыгасыңбы, ач каласыңбы, ток каласыңбы, элден бөлүнүп каласыңбы, бирок ишенген, сүрөп турган аялың бал болгон үчүн сен эч нерсени жоготпойт экенсиң. Бирок эркиндикте жүрүп, курсагың ток болуп, кийимиң бүтүн болуп, даражаң бийик болуп, бирок аялың артыңда кыянаткеч, ишеним арта албаган аялың болсо, сен баары бир бөксө болуп тура берет экенсиң да. Анан 40 жашка чейин мен токтотпой арак ичтим, туугандарым акыры баягы айла жок дейт. Алардын үй бүлөсү бар экен, түтөй алган жок. Келинчегим кайсыл жерде жатып калбайын, мени тургузуп үйгө алып келип жүрдү. Бир жаман сөз айткан жок дейт. Анан 40 жашка толуп, 40ка чыкканымды мини юбилей өткөрүп, андай динде болбойт, бирок аны да арак менен майрамдап, анан досторум үйгө алып келип таштасам түндө дейт. Түнкү таңга маал дейт, ушу 3-4 багымдатын алдың. Эшикти тыкылдатсам мен укпай калды окшойт келинчегим дейт. Анан акыры эшикти катып атканда жана илмеги ачылып кетти, кирип барсам дейт. Төркү бөлмөдө келинчегим көз жашын салалатып, ыйлап отуруптур дейт. О Кудай, күйөөмдү туугандары да чанып койду, башкасы да чанып койду, бирок мен адал никесинде келинчегим мен чанган жокмун. Мен чанбасам, сен менден да канча эсе мээримдүүсүң. Өзүң күйөөмдү туура жолго баштачы деди дейт. Ошентип аялым ыйлап отуруптур дейт. Ошонун сөздөрүн угуп турдум дейт. Жүрөгүмдү тилип кетти дейт. Бычак менен кескендей эле болду дейт. Ошол жерде дендаруу болуп, монтип селейип туруп калдым дейт. Кадимкидей сөзгө соолугуп кеттим дейт да. Мындай жашоо болбойт дедим дейт. Ушул байкуш канча жылдан бери сабыр кылып мен үчүн жаштыгы кетти. Мен үчүн уялып төркүнүнө да бара албайт. Качан жан кийим сатып бердим ушуга. Ушул менин акыретимди ыйлап атат. Кой болбойт дедим дейт дагы. Дароо барып гусул алдым дейт, жуунуп. Гусулду деле билбейт элем, молдекелерден угуп калгам. Эптеп барып жуундум дагы дейт. Эртесинен баштап мешитке бара баштадым. Анан аялым эми жакшы жашоом башталганда келинчегим тагдыр экен өтүп кетти дейт. Анан ушул тажытты келип ыйлап атканым ушу келинчегимдин акыретин сурап атканы дейт да. Ошон үчүн жеңилер, жашоодо ар кандай нерсе болот, бирок сиздин дубаңыз керек болсо таштык томкор орун унутпаңыз да.